Бүгүн Бишкек шаарындагы мамлекеттик резиденцияда жогорку Евразиялык экономикага мүчө мамлекеттердин кезектеги жыйын өтүүдө. Ага президент Садыр Жапаров өзү төрагалык кылууда. Жыйынга ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин бардык лидерлери катышууда. Бүгүнкү күн тартибинде алар өзгөчө негизги делген 17 маселеге токтолмокчу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин ар бирин Армения Республикасынын премьер-министри Никол Нашинянды, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенкону, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевди, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди тосуп алды. Кол алышуу жана биргелешкен сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин мамлекет башчылары жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин тар курамындагы жыйыны өтчү залга өтүштү. Анда президент Садыр Жапаров ачылыш сөз сүйлөп, мамлекет башчыларына кайрылып, бүгүнкү жыйын дүйнөлүк финансылык экономикалык туруксуздуктун жана пандемиядан кийинки кризистин шартында өтүп жатканын, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин экономикасына оор жүк түшүп жатканын баса белгиледи. Андан соң кеңейтилген жыйынында сөзүн улантты. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, искренне рад приветствовать. Баарынан мурда жогорку экономикалык кеңештин жыйынына катышканыңыздар үчүн жана биримдикке Кыргызстандын төрагалык кылуусунун алкагында жыл башынан бери ар тараптуу колдооңуздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу мамлекет башчылары, бул жылы биз Евразиялык экономикалык биримдиктин эл аралык жолун жигердүү өнүктүрүүнү жана эзелки өнөктөштүгүбүз менен соода алакаларды кеңейтүүнү уланттык. Иран Ислам Республикасы менен эркин соода аймагын түзүүгө алып бара турган протокол күчүнө кирди. Индонезия Республикасы менен эркин соода аймагы тууралуу макулдашуу түзүү жөнүндө сүйлөшүүлөр башталды. Бириккен Араб Эмираттары менен эркин соода аймагын түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо демилгесин колдоого алынды. Биздин биримдиктин ишмердүүлүгүнө кызыгуунун географиясы кеңейип жатканы мени абдан кубандырат. Мен муну ЭАЭПти дүйнөлүк экономикалык түзүмдө динамикалуу өнүгүп жаткан уюм катары таануунун айкын көрсөткүчү катары баалайм. Наше заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. ЖЭЭК жыйынынын жыйынтыгы боюнча 15 документ кабыл алынды. Алардын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин алкагында өнөр жай кооперативдик долбоорун каржылоо булактары жана механизмдери жөнүндөгү маселенин алкагында тапшырма. Бириккен Араб Эмираттары менен эркин соода келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык комиссиянын регламентинин номер 1 тиркемесинин 63 пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим. Евразия экономикалык биримдигинин органдарында төрагалык кылуу жөнүндө чечим. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынынын өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө чечим жана башкалар. Келерки жылы биримдикке Россия төрагалык кылат. Президент Садыр Жапаров жана Россиянын лидери Владимир Путин эл аралык маалыматтык коопсуздук камсыздоо тармагындагы кызматташтык жөнүндө биргелешкен билдирүү жасады. Мамлекет башчылар эл аралык коомчулуктун жашоосунун бардык тармактарында өзгөчө коронавирус пандемиясы маалында маалыматтык технологиялардын ролу жогорулагандыгын белгилешти. Проведение молодежного форума заложило хорошую основу для распространения идеологии евразийской интеграции, концептуального донесения целей Союза в умы молодого поколения, которое в перспективе выступит локомотивом продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве. Убежден, что я... Садыр Жапаров ЖЭЭК жыйынынын жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү жасады. Мамлекет башчынын өз сөзүндө бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алдык. Аларга учкай токтоло турган болсок, биз өнөр жай кооперациясын каржылоо үчүн негиз түздүк. Биримдиктин тиешелүү актыларын иштеп чыгууну тапшырдык. Келерки жылга Евразия экономикалык биримдигинин эл аралык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын бекиттик. Ошондой эле Бириккен Араб Эмираттары менен соода жаатында макулдашууларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону чечтик, деди ал. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета,
Салыктык башкарууну жөнөкөйлөштүрүү жана электрондук кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө бизнес жүргүзүүнү жеңилдетүү боюнча бир катар иштер жасалгандыгын белгилеп кетейин. Биз бүгүн Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге электрондук түрдө кызмат көрсөтүүдө кыйыр салыктарды алуунун тартибин аныктоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколго кол койдук. Уюмдун алкагында биримдиктин ички рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. Биз бүгүн аталган маселени дыккат талкуулап, бул багыттагы ишти күчөтүүнү макулдаштык. Мындан тышкары биримдигибиздин ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу бир катар документтер бекитилди. Кабыл алынган чечимдер өтө татаал шарттарда евразиялык интеграцияны бекемдөөгө олуттуу салым кошот деп бекем ишенем. Келерки жылы биримдиктин органдарына төрагалык кылуу Россия Федерациясына өтөт. Мындай жоопкерчиликтүү миссияны аткарууда Россия тарапка албан ийгиликтерди каалайм. Встреча проходит в очном формате на кыргызской земле. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынтыктоочу жыйыны соңуна келип жетти. Бирикмеге келерки жылы Россия Федерациясы төрагалык кылууну өз мойнуна алды. Ал эми ага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ар тараптуу кызматташууга жана көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди.